Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишине байланыштуу анын уулу Мухаммед Али Асановго издөө жарыяланды. Башкы прокуратура тараткан маалыматка караганда, Асанов 8 август күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы Дамирбек Пайзылдуу уулу аркылуу баласына берген. Далил буюмдар андан ары Атамбаевдин тарапкерлерин жеткирүү үчүн берилгени айтылат. Бул фактыга байланыштуу 22 жаштагы Мухаммед Али Асановду кылмышка шектүү катары сыртынан камакка алуу чечими чыгып, 27 августта издөө жарыялады. 13 августта премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазиев Курсан Асановду кызматтан алган. Ага ички иштер министринин ички иликтөө кызматы 7-8 августта Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясына милициянын кызыкчылыгына саткан жана ишеничтен кеткени аныкталды деп чыгарган чечими себеп болгон. Маалымат булага Азаттык Чекиткежи.